экинчи беренеге силер ошону киргизип атасыңар да. Бирок ошол мыйзамга жакшы. Эми ошону түшүндүрмө бербейсиңер. Ушул мыйзам иштесе, ушундай иш-чаралар жүрөт, аныктайбыз, далилдейбиз деп. Малчыларды бир аз кызыктырыш керек да, чтоб алар жүрөгү менен барып туруп ушул налогун төлөгөнгө, жайытка. Силер андай кыла албай атпайсыңарбы? Азыр Жүрөгүн ала албай, жүрөгүнө кире албай атасыңар ошо малчылардын. Дастан Арысбекович, ошол негизи ошол жайыт боюнча ошо малчылардын жүрөгүнө кириш үчүн декабрь, январь, февраль айында атайын окутууларды жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде ошо малчылардын тилинде, фермерлердин тилинде, жерлерде окутууларда бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жаныбек Алканович, эми бул билбейм, бир аз жомок айткандай кылып атабызбы, бул жерде же мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Биз силерден башка нерсе талап кылган жокпуз да. Кийимиңерди чечип алган жокпуз да бул жерден. Чачыңарды алып койгон жокпуз да бул жерден. Түшүндүргүлө, элдин жүрөгүнө киргиле. Элге түшүндүргүлө бүгүн. 65% бүгүнкү күндө биз агрардык мамлекетпиз. Малдын саны күндөн күнүгө көбөйүп атат. Кудайга шүгүр, элдин аракети менен, малчылардын аракети менен, чабандардын аракети менен жан багып атат. Шарт түзсөк, ошо шартты түшүндүрүп берели.